Арбагыла менин сүйүктүү окуучу досторум. Силер менен бүгүн дагы сабактан кезигип турганыма абдан кубанычтамын. Биз бүгүн сабакты баштаардын алдында сүрөт тартып көрөлү. Бул жерде катылган сүрөт турат. Мен силерге айтып берейин, силер элестетип тарткыла. Анда баштадык. Бул тегерек нерсе. Аны айлана катары сызсаңар да болот. Ошол тегеректин ичинде үстү жагында же болбосо жогору жагында карама каршы эки сызыкча турат. Ошол эки сызыкчанын алдында тегерекче турат. Ушул тегеректин ичине төмөнүрөөк же болбосо орто жерине жарым айлананы жогору каратып сызып койгула. Кана балдар, силерде кандай сүрөт пайда болду? Менде болсо мындай сүрөт пайда болду. Жылмаюу сулуу болуунун эң жакшы жолу. Ар дайым муртуңардан жылмаюу кетпесин. Жылуу маанай, жагымдуу жылмаюу менен сабагыбызды баштайлы. Биз бүгүн балдар сөз айкашынын тутумундагы сөздөрдүн байланышуу жолдору деген темада кеп кылабыз. Сабак учурунда сөз айкашынын тутумундагы сөздөрдүн өз ара байланышуу жолдору боюнча билебиз. Сөз айкашынын тутумундагы сөздөрдү маанилик жана грамматикалык жактан байланыштырууга үйрөнөбүз. Көнүгүүлөрдү иштөөдө коомдо өз ара мамиле түзө алуу, көз караштары тууралуу түшүнөбүз. Балдар, сабак мезгилинде байгелүү суроолор, көнүгүүлөр кездешип турат. Андыктан силер сабак мезгилинде ушул байгелүү суроолорго жакшы жооп берип, упай топтогула. Топтогон упайыңардын байгеси эмне экенин сабактын аягында билесиңер. Балдар, бул сүрөттөрдөн эмнелерди көрүп турасыңар? Биринчи сүрөттө достук, экинчиси биримдик, андан кийинкиси таяныч, мамиле, баары биригип айкашуу дегенди билдирди. Силер бул сүрөттөр аркылуу мурунку сабакка бир кылчайып алдыңар деген ойдомун балдар. Мурунку сабакта биз сүйлөм ичиндеги сөздөрдүн өз ара достук мамилеси тууралуу кеп кылганбыз. Балдар, сүйлөм ичиндеги сөздөр бири-бири менен өз ара жакындашып, биринчиси экинчисин маанилик жактан толуктап турган сөздөрдүн өз ара катышы сөз айкашы болорун билесиңер. Эмесе ошол билимдерди сынап көрөлү. Анда байгелүү суроолорго жооп берип, упай топтогула. Сөз айкашы болуу үчүн эмне кылуу керек? Эки же андан көп толук маанилүү сөздөр өз ара байланышат. Мисалы, сүйүктүү мугалим. Багындыруучу түгөй экендигин кантип аныктоого болот? Багындыруучу түгөй ойдун негизин ээлеп турат. Мисалы, мээримдүү эне. Багыныңкы түгөй экендигин кантип билебиз? Багындыруучу сөздүн маанисин чечмелеп турат. Мисалы, үлгүлүү окуучу. Көрүү үчүн сөз айкашы боло алабы? Боло албайт. Мындай учурда эмне кылуу керек? Дагы бир толук маанилүү сөз талап кылынат. Мисалы, көрүү үчүн баруу. Бул схема боюнча эмнени байкоого болот? Багындыруучу түгөйдүн кайсы сөз түркүмүнөн экендигине байланыштуу этиштик жана атооштук болуп экиге бөлүнөрүн билебиз. Мисалы, суудай, таза, жагымдуу, сүйлөшүү. Туруктуу сөз айкашы кандай түзүлүшкө ээ?
сөз айкаштагы сөздөрдүн тизмеги туруктуу келет да, баары биригип келип, бир маанини туюндурат. Сүрөткө карай мисал келтирип көргүлө. Мисалы, бешиктен бели чыга элек. Көркөм кебибизди өстүрүү үчүн туруктуу сөз айкаштарынан турган сөздөрдү көбүрөөк билип, маанисин түшүнүү менен кебибизди колдоно алсак, абдан сонун болот балдар. Ушуну менен байгелүү суроолорубуз аягына чыкты балдар. Силер ушул суроолорго жооп берүү менен мурунку сабактан алган билимиңерди дагы бир сыйра тактап аныктап алдыңар. Эмесе сабагыбызды уланталы. Сөз айкашынын тутумундагы сөздөр өз ара маанилик жана грамматикалык жактан байланышат балдар. Маанилик байланыш болгондо негизги сөз багыныңкы сөздөн кийин келип, экөө өз ара маанилик жактан байланышат. Мисалы, 5 окуучу, кызыктуу китеп деген сөз айкашы бири-бири менен мааниси боюнча байланышты. Балдар, силер эл арасында ыңгайлуу жашоо үчүн жакшы мамиле түзө билүүбүз керек. Ошондуктан адамдар менен канткенде жакшы мамиле түзүүгө болот. Ушул көнүгүүдө иштеп көрөлү. Бул жерде атооштук жана этиштик сөз айкашын түзүүгө ыңгайлуу негизги сөздөр турат балдар. Негизги сөздөр жагымдуу жана болуу деген сөздөр болду. Анда жакшы мамиле түзүү боюнча сөз айкаштарын түзө баштагыла. Балдар, силер бул көнүгүүнү аткарып бүттүңөр деген ойдомун. Анда салыштырып көрөлү. Биз айланабыздагы адамдарга жакшы мамиледе болуу үчүн жагымдуу жүрүм-турумубуз болуп, жагымдуу сөздөр менен маектешип, жагымдуу кырдаал түзө билип, жагымдуу маанайда жарата алып, жагымдуу пикир айта алышыбыз керек экен балдар. Ар дайым көтөрүмдүү, ишеничтүү, кичипейил, туруктуу, сылык болуубуз керек экен. Демек, толук маанилүү сөздөр бири-бири менен маанилик жактан байланышса, ыкташуу байланышы болот. Ал эми сөз айкашы грамматикалык жактан байланышканда, толук маанилүү сөздөр жөндөмө мүчөлөрү жана кызматчы сөздөр аркылуу байланышат. Анда тема силер үчүн түшүнүктүү болуусу үчүн жөндөмөлөрдү эске салып алалы. Кана, кандай жөндөмөлөр бар эле? Алар канчоо эле? Бул жерде шаар деген зат атооч сөздү 6 жөндөмөдө жөндөп көрөлү. Кана балдар, үнүңөрдү чыгаруу менен чогуу баштадык. Атооч, шаар, илик, шаардын, барыш, шаарга, табыш, шаарды, жатыш, шаарда, чыгыш, шаардан. Бул жерден эмнени байкап турасыңар балдар? Ооба, барыш, табыш, жатыш, чыгыш жөндөмөлөрү турат. Эми ушул сүрөттөргө жөндөмө мүчөлөрүн кошуп, сөз айкашын түзүп көргүлөчү. Бул жерден мектепке баруу, амалдарды аткаруу,
сабакта болуу, сабактан чыгуу деген сөз айкаштары пайда болду. Эми карагыла, балдар. Барыш, табыш, жатыш, чыгыш жөндөмөлөрүнүн мүчөлөрү сөз айкашынын кайсы түгөйүнө кошулду? Албетте, багыныңкы түгөйгө кошулду. Бул жерде негизги сөз багындыруучу түгөй багыныңкы сөздүн барыш, табыш, жатыш, чыгыш жөндөмөсүндө туруусун талап кылды, башкарып жатат. Ошондуктан мындай сөз айкашынын байланышы башкаруу байланышы болот, балдар. Азыр, балдар, башкаруу байланышын түзүү менен макалдарды толуктагыла. Жакшыга жанаш, жамандан адаш. Бул жерде сөз айкашы кайсы жөндөмөлөрдүн мүчөлөрү аркылуу байланышты? Барыш, чыгыш жөндөмөлөрүнүн мүчөлөрү аркылуу башкаруу байланышы түзүлдү. Бекерчиден безе кач, ушакчыдан уча кач дегенде да негизги сөз багындыруучу түгөйдүн чыгыш жөндөмөсүндө туруусун талап кылып башкарды. Абийириңди жашыңдан сакта дегенде табыш жөндөмөсүнүн мүчөсү аркылуу байланышты. Жигиттин көркү маңдайда, чечендин көркү таңдайда дегенде жатыш жөндөмөсүнүн мүчөсү аркылуу башкаруу байланышы түзүлдү. Бул сүрөттөрдү пайдаланып, багыныңкы сөзү илик жөндөмөдөн туруп, негизги сөзгө и, ы, сы мүчөлөрү кошулган сөз айкаштарын түзгүлө. Натыйжада эненин мээрими, суунун агымы, көйнөктүн жакасы деген сөз айкаштары пайда болду. Өзүңөр күбө болгондой, багыныңкы сөз илик жөндөмөсүндө туруп, айрым учурларда негизги сөз ы, и, сы таандык мүчөлөрү аркылуу байланышкан сөз айкашы таандык байланыштагы сөз айкашы болот, балдар. Бул байгелүү көнүгө. Анда ребусту чечкиле. Ребусту силер туура чечтиңер деп ойлойм, балдар. Анда туура жообун карап көрөлү. Мен тоого бардым, сен тоого бардың, ал тоого барды деген сүйлөмдөр пайда болду. Бул жерде сүйлөмдүн негизин билдирип турган сүйлөм мүчөсү мен, сен, ал деген сөздөр сүйлөмдүн ээси болуп, биринчи, экинчи, үчүнчү жакта жекелик санда турду. Ал эми бардым, бардың, барды деген этиш сөздөр баяндооштор энин кыймыл аракетин билдирип, алар да биринчи, экинчи, үчүнчү жакта эни жак, сан боюнча ээрчип келди. Демек, балдар, эни баяндооч жак, сан боюнча ээрчип келсе, ээрчишүү байланышы болот. Эми, балдар, сүйлөмдөгү сөз айкаштарына талдоо жүргүзөлү. Карымшак боомдун капчыгайында
Жалгыз келатат деген сүйлөмдө 4 сөз айкашы бар балдар. Алар: карымшак келатат. Карымшак сүйлөмдүн ээсин келатат деген баяндооч жак сан аркылуу ээрчиди. Экөө тең 3-чү жакта турду. Боомдун капчыгайында таандык байланыш. Багыныңкы түгөй илик жөндөмөсүндө турду. Капчыгайында келатат. Негизги сөз. Багыныңкы сөздүн жатыш жөндөмөсүндө туруусун талап кылып, башкаруу байланышы түзүлдү. Жалгыз келатат. Сөз айкашы маанилик жактан байланышып, ыкташуу байланышы жүрдү. Эми балдар, бул сүйлөмдөгү коюлган багыттуу сызыктарын пайдаланып, сөз айкашынын байланышуу жолдорун аныктагыла. Байгелүү көнүк экенин да эске салгыла. Балдар, силер көнүгүүнү туура иштедиңер деп ойлойм. Анда карап көрөлүчү. Ээрчишүү байланышы. Карымшак салды. Башкаруу байланышы. Бүркүттү салды. Ыкташуу байланышы. 14 жыл удаа салды. Бул жерде кайсы байланыштын түрү болбой калды балдар? Ооба, таандык байланышы катышпай калды. Сөз айкашынын байланышуу жолдорунун түрлөрүнө туура келген сөз айкаштарын жайгаштыргыла. Анда балдар, силер өз ордуна жайгаштырдыңар деп ойлойм. Анда салыштырып көрөлү. Башкаруу байланышы сенден шамдагай. Бийик тоолуу деген сөз айкашы ыкташуу байланышы болду. Мен келдим дегенде ээрчишүү байланышы жүрдү. Кыркалай көчтү, ыкташуу байланышы маанилик жактан байланышты. Таандык байланыш. Адамдын жакшылыгы. Анатай барды, ээрчишүү. Досумдун китеби. Таандык байланыш болду. Илимге арналат. Башкаруу байланышы болду. Балдар, сабактын башында айтылган байгелүү суроолордун, байгелүү көнүгүүлөрдүн жыйынтыгын чыгаруу учуру да келип жетти. Анда таблицага карап, өзүңөрдүн ички калыстыңар менен баалап, өзүңөргө байгелерди ыйгаргыла. Сабактын башындагы сөз айкашы тууралуу 6 суроо берилди. Ар бири 2ден упайга жүрдү. Жалпы упай 12 упай болду. Ребустагы тапшырма 3 болуп, ар бирине 2ден упай берилди. Багыттуу сызыктар боюнча сөз айкашынын байланышуу жолдорун табууда 3 суроо болуп, ар бири 2ден упайдан алып, жалпы 6 упай берилди. Эгерде жалпы 24 упай топтогон болсоң, эң жакшы деген байгеге ээ болдуң. Ал эми 20 упайдан жогору топтогон болсоң, жакшы деген байгеге ээ болосуң. 15 упайдан жогору топтогон балдар канааттандырарлык деген байгеге ээ болушту. Силер жогорудагы таблица аркылуу байгелерге ээ болгон болсоңор, анда сабагыбыз максатына жетти деп ойлойм балдар. Биз сабактан сөз айкашынын тутумундагы сөздөрдүн өз ара байланышуу жолдору боюнча билдик. Сөз айкашынын тутумундагы сөздөрдү маанилик жана грамматикалык жактан байланыштырууга үйрөндүк. Көнүгүүлөрдү иштөөдө коомдо өз ара мамиле түзө алуу, көз караштары тууралуу түшүндүк. Кеп ишмердүүлүгүндө сөз жана сөз айкаштарын орундуу колдонууга көнүгө алдык. Алган билимиңер жугумдуу болуп, ийгиликтерге шаты болуп берүүсүн каалайм. Мынакей балдар,
Көз ачып жумганча эле сабагыбыз да аягына чыгып калды. Анда эмесе мен силер менен коштошоюн. Сак саламат болгула. Жакшы калгыла.